Бердигул атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби. Мугалим Болжобекова Жазгүл Иманбековна. Сабактын темасы 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү. Сабактын максаты окуучулар өз эне тилин баалуулугун түшүнүшөт, баркташат. Макалдар, ырлар аркылуу өз эне тилин сүйүүгө үйрөнүшөт, тарбияланышат. Кыргыз эл үчүн эмне ыйык? Ала тоо ыйык. Ак боз үйү ыйык. Ак калпагы, ак келечеги ыйык. Улуу манасы ыйык. Эне тили ыйык. Тилим барда улукмун, тилим өлсө дудукмун, суу чыкпаган кароосуз, какшып калган кудукмун. Кыргызым өз тилиңди бекем сакта, тил берген теңириңди мактап даңкта, кыргызды кыргыз кылган эне тили, кыргызым өз тилиңди баалап баркта. Тилиң барда сулуусуң да улуусуң, тилди баркта падышаң да куруучуң, эне тилде сайрайт бакта булбул да, тилиң менен сен бийиксиң, улуксуң. Эне тилим эчен кылым карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Тил жаралып көкө теңир таңынан, адам затым дөөлөтүнө буйрган, адам деген түп сөзүнөн элимдин, кыргыз тили аяламга жаңырган. Мекен тили ата журттун кареги, биримдиги күч кубаттын тереги, мекен тили куттуу кыргыз элимдин, көкүрөккө согуп турган жүрөгү. Мекен тилин ыйык тутуп сактайлы, мекен тили бактаалайдын кутманы, мекен тили кан жаныбыз туубуз, ата журттун келечеги ак таңы. Кыргыз тили жүрөгүм, манас ата туу туткан, кыргыз тили мекеним, менин өлкөм Кыргызстан. Мамлекеттик тил күнү 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алынган. Кыргыз тилинин негиздөөчүлөрү Касым Тыныстанов, Жосуп Абдрахманов, Кусейин Карасаев. Эгемен күнгө жеткен азат тилим, эзелден ынтымакка башат тилим. Асмандан балбыл жанган жылдыз тилим, ааламга аты чыккан Чыңгыз тилим. Мезгилди мерт болбостон жеңген тилим, мейкинде канат кагып келген тилим. Манастай дастан айткан улуу тилим, махабат жалын чачкан сулуу тилим. Ак калпак ата журттун насибине, асмандан энчи болуп тийген тилим. Арыбай кылымдарды багынта бер, ардагым ата мурас кыргыз тилим.